Ассаламу алейкум туғандар, қандайсыздар? Назарыңыздарда қайырдан эле базары жоқ каналы. Бүгін 21 сентябрь 2023 жыл мен Соқұлық тап жүрем туғандар. Соқұлық Шопоков шаарынын өйдө тарабынан ынтымақ қонышынан бир сатылуучу үй бар экен. Ошол үй жөнүндө силерге маалымат берейин деген биринчи жолу баруу жолун түшүндүрөйүн. Азыр мен турган жер Гагарин жана Фрунзе көчөсүнүн кесилиши. Ушул жерден бир аз эле түштүк карай жүрөсүздөр. Сол тарапка бурулсаңыздар ынтымақ конушу жайгашкан. Анан бул жерден Бишкек шаарына карай түз жүргөн маршруткалар бар тугандар. Бул көп турган жериңиздер көпчүлүгүңүздөр билген Часпик деген жер болуп калат. Гагарин Фрунзе көчөсүнүн кесилиши. Эми барып калган маалыматты силерге үйгө жетип чекеден берейин. Мынакей тугандар, келүү жолун түшүндүргөнчө бүгүнкү чыгарыштагы сатылуучу үйгө да жетип келип калдым. Бул үйүбүздүн көчө тараптан көрүнүшү дарек Шопоков ынтымак конушу 3-көчөдө жайгашкан тугандар. Так, бул тарабы менен келесиздер. Көчө менен келип эле 3-көчөдөн батышты карай алсаңыздар, оң тараптан мынакей ушул үйдү көрө аласыздар тугандар. Көчө тараптан көрүп тургансыздар забор, чыгыш чегара мынакей бул жерден башталат. Батыш чегарасы, бул жакта гараж бар экен, ошол гараж бүткөн жерге чейин бийик забор, дарбаза жана мынакей гараж тугандар. Жолдор өтө кеңдикте, шагыл төшөлгөн, электр энергиясы бар экен. Суусу азыркы учурда скважина менен чыгарып ичишет элдер, бирок жакын каралыкта мына бул ынтымактын батыш тарабына мынакей бир көп кабаттуу үйлөр жаңы городок түшүп аткан учуру ошол жактан канализация жана суулар деле жакын каралыкта тартылат экен тугандар. Мектепте эле азыр Шопоковго барышат, бирок мектептин жайы ажыратылыптыр. Мектептер деле жакында болот экен. Эми кирип калган маалыматты үйгө кирип берейин. Так, мынакей бул короосу. Алды тарабы мондай навес. Мынакей алды тарабы брусчатка. Бул жакта мондай бош жери, үйдүн тышкы тарабындагы ажатканасы, бул жакта 190 квадрат метр болгон үйүбүз тугандар. 191 квадрат метр. Стенасы 1,5 кирпич, толук түрдө кирпичтен бүтүрүлүү, тышкы тарабынан утеплять этилген. Мынакей ян тышкы тарабынан мондай текстура чачылыптыр. Чегаралары мынакей забор кылынган. Бул жакта гаражы, навеси, бул жак стяжка болгон тугандар. Ушундай. Эми кирип силерге чоң үйүбүздүн ички тарабын көргөзөйүн, андан соң короосуна чыгып да калган маалыматтарды бир чекеден берем тугандар. Мынакей бул үйүбүздүн негизги кирүүчү эшиги, көрүп тургансыздар, темирден болгон эшик орнотулган. Мынакей тугандар. Бул үйүбүздүн кире бериши, прихожкасы. Оң тарапка карай чыксак, тепкичтер, түз жүрсөк, калган бөлмөлөргө өтүп кете алабыз тугандар. Полдор ламинат, дуалдар көрүп тургансыздар, ремонт. Бул жерде тамактануучу бөлмө жана кухня, көрүп тургансыздар, кухонный мебелдер, батыш тараптан терезе, мынакей көрүп тургансыздар, ремонт. Бул жагында бир бөлмө, батыш тараптан терезе орнотулуптур. Көрүп тургансыздар, ремонт. Отопление батареялары, паровой отопление бар тугандар. Котел бул жакта өзүнчө бөлмөдө орнотулган. Бул жакта мынакей ажаткана жана душ. Ажаткана жана душ тугандар, вентиляция, чыгыш тараптан форточкасы, тепкичтин түбү мондай жакын кладовка тугандар. Так, андан ары эми силерге экинчи этажды көргөзөйүн тугандар. Мынакей бул үйүбүздүн экинчи этажы. Түштүк тарабынан терезе, бул жактан чоң балкон. Оң тарапта бир мондай бөлмө, балдар бөлмөсү, чыгыш тараптан терезе, отопление батареялары тугандар. Мынакей көрүп тургансыздар, ремонт. Бул жагында дагы бир бөлмө, мынакей спальня бөлмө. Батыш тараптан терезе, көрүп тургансыздар, ремонт, дуалдары обой. Так. Бул жерде дагы бир бөлмө, мынакей тугандар. Үйүбүздүн акыркы бөлмөсү, түштүк тарабынан, батыш тарабынан терезе орнотулган. Бул холл, бул холлдон балконго калган бөлмөлөргө өтүп кете аласыз тугандар. Мынакей бул жерден башка райондор кенен көрүнөт. Так, андан ары
Мен Қара Салтыш үйдің қорасындағы туғандар. Окей, бұл үйдің түштік тарауынан көрініш, үйдің тышқы тарауынан жатқаны да, бұл жақта бош жер, бақ жер жеміш, зелені зона класстар ба, чегалар байқалып тұрады, гараж. Документтері жөнді айттым ба, туғандар. Барлық документтері бар екен. Алсаңыздар сразу лет көріп береміз дейді. Үй иесі. Литраж чашка болған. Так. Анан бұл жағында мынакей отопление котел жайгашкан бөлүнө, и бул кошуна болгон ортолукта дагы ушунча бош жери бар. Эң эле түндүк жагыраак бул темирге чейин болуп калат. Мындан ары дагы эмне маалымат тугандар. Алтыра өтүшүң мондай навес, брусчатка көп эле машина баткандай жер. Так, басы $65,000 сурап тур. Үй ээси, анан дагы сүйлөшүү болот. Ээсинин номерине экранга эсителдеп калтырамыз. Оны кылып сүйлөшүп көрүңүздөр, сүйлөшүүлөр болот. Анан достор менен, группалар менен бул видеону сиздер бөлүшсөңүздөр, мага бул үй ээсине чоң жардам берген болосуздар.